Айыл өкмөттөрдүн калкка кызмат көрсөтүүдө натыйжалуулугун жана жоопкерчилигин жогорулатуу аркылуу калктын жашоо сапатын өзгөртүүгө багытталган ийгиликтүү аймак 2 долбоору иштөөдө. Өлкөнүн 4 областындагы айыл өкмөттөргө жардам берет. Булар айылды суу менен камсыздоо, таштандыларды чыгаруу жана коомдук жайларды пайдалануу сыяктуу негизги муниципалдык кызматтардын натыйжалуу көрсөтүү үчүн башкаруу ыкмаларын жакшыртышат. Алар тиешелүү тарифтерди киргизүү, жергиликтүү ишкерлер менен кызматташуу жана санариптик технологияларды пайдалануу аркылуу бул кызматтардын туруктуулугун жогорулатышат. Иш-чаранын алкагында республикалык жана аймактык жүргүзгөн иштер аркылуу кызмат көрсөтүү боюнча тажрыйба алмашышат. Жергиликтүү бюджеттерди көзөмөлдөөдө жарандардын катышуусун жакшыртышат. 7 дубаныбыздын 4 дубаныбыздын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары пилоттук болобуз деп өздөрүнүн өз ыктыярдуулугун билдиришкен жана ошол 4 дубандын айылдык аймактары катышкан. Бул Ысык көл, Жалал Абад, Нарын жана Ош облустары. Бирок азыркы USAID-тин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында мурун биз менен өнөктөш болуп иштеше албай калган ушу райондордон жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана айылдык аймактары тандалат. Ошол окуган билимибиздин натыйжасында демилгелүү топторду түздүк. Ошол демилгелүү топтор менен биргеликте кызмат көрсөтүүлөрдүн стратегиясын иштеп чыктык. Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрүнүн стратегиясын иштеп чыктык. Ошонун негизги багыттарын, приоритеттүү багыттарына тандап алдык дагы, анан ошол багыттар менен иш алып бардык. Мына азыр немеде көрдүңүздөр слайдта. Бул ошол маданият тармагы бизде өчө начарлап кеткен экен. Кружоктор уюштурулган эмес. Анан бизде ушул айрыкча аккордеон черткен балдар, комуз черткен балдарыбыз жок болуп калган экен. Ошонун натыйжасында биз башка коңшу айыл өкмөттөрдө керек болсо ушул музыкалык мектептер бар. Бизде ушул музыкалык мектеп жок. Ошого анан ушул ийримдерди күчөтүп, анан барган сайын ушул музыкалык мектептерге өтөбүз деген максат менен ушул ийримдерди баштадык. Анан бул ийримдерди баштаганда башында өтө кыйын болду. Ата-энеси жакшы таланттуу балдардын ата-энесинин акчасы жок болуп, ушул маселени чечкенде дагы өтө кыйынчылыкка жолуктук. Буларга акыры баягы немеден жергиликтүү бюджеттен субсидия алып бергенге туура келди. Бул багытта ушул ийгиликтүү аймак жардам берди.